7 жаштагы Мукашева Айсулунун зордукталып өлтүрүлгөн денеси боом капчыгайында табылды. Социалдык тармактарда 3 күндөн бери дайынсыз болуп изделип жаткан 17 жаштагы кыздын жансыз денеси табылганы тууралуу маалымат тараган. Анын ата-энеси жана жакындары кыз Жети Өгүз районунун Барскон айылындагы үйүнөн 27 сентябрь күнү чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп изделип жатышканын айткан. Бул боюнча Ысык көл облустук милициясынын маалыматына караганда кызга Бишкек шаарынын тургуну тарабынан күч колдонулуп андан соң өлтүрүлгөндүгү аныкталган. Маркумдун жансыз денеси Кемин районунун Жел арык аймагына ташталган. Шектүү катары 1984-жылы туулган Жаранкар Малып Бишкек шаарында жашынып жүргөн жеринен колго түшүрүлгөн. Шектүүгө кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2-бөлүмүнүн бир нече пункттары боюнча айып тагылып, Жети Өгүз районунун ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалды. Президент Садыр Жапаров бүгүн элге кайрылуу жасайт. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов маалымдады. Анда айтылгандай, Садыр Жапаров бүгүн 30 сентябрда түз эфирде элге кайрылуу жасайт. Мамлекет башчысынын кайрылуусу УТРК, ЛТР жана башка телеканалдардын, ошондой эле социалдык тармактардын баракчаларында көрсөтүлөт. Түз эфирдин башталышы 21:00. Буга чейин президент Жогорку Кеңештин депутаттардын мөөнөтүнөн мурда шайлоону 30 ноябрга дайындаган жарлыкка кол койгон. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам, эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай. Баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Бишкекте кош бойлуу аялын бычактаган адам кармалды. Бишкекте кош бойлуу аялынын көкүрөгүнө бычак сайган деп шектелген жаран кармалды. 25 сентябрда милицияга 6 айлык боюнда бар аялга кол көтөргөнүн билдиришкен. Кызматкерлер жубайларды милиция бөлүмүнө алып кетишкен. Кийинчерээк шектүү бошотулуп, кайтып келери менен шеригин көкүрөгүнө бычак сайган деп болжолдонууда. Экөө тең мас абалында болушкан деп билдирди милиция. Шектүү 1990-жылы туулган ГМ буга чейин үй бүлөлүк зомбулук боюнча кылмыш иши козголгон. Жабырлануучу ооруканага жаткырылып, кыйноо беренеси менен иш козголду. Саламатсызбы, бек болсун. Биз Бишкек шаарындык милициянын кайрылуу кызматынан башка малыктын атынан, өз курамдын атынан сизди куттуктап келдик бүгүн. Биздин кызматкерлер Толкунбек менен Айкөл себепкер болуп калды. Байыркы саат чейин төрөтпө жардам беришти. Сагы жол. Бек болсун. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич жаңы автоунааларды курулуштар тапшырган. Как раз сизди жеткизген автоунаа ошол. Деберек кут болсун дагы жолу. Биздин башкармалык тарапынан жана өздүк курамдын атынан ошо куттуктаганы келдик. Алла разы болсун силерге. Бул эки иним кезигип калып, ушинтип жолдо бизди алып келди. Рахмат, разы сиздердин затыңыздарга. Дагы жолу куттуктайбыз, бешик бек болсун.